Саламатсыздарбы, урматтуу калайык калк, урматтуу жердештер, агайын туугандар. Бүгүн биздин айрылышта эле эмес, жалпы журтубузда чоң кайгылуу, тилекке каршы чоң кайгылуу иш болуп турат. Шумажал арабыздан көрүнүктүү жазуучу, публицист, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген Ишмер Аракеев Баратбай агабызды арабыздан тилекке каршы алып кетип турат. Аракеев Баратбай агабыз 1950-жылы Жетегөз районунун Жомбулак айылында жарык дүйнөгө келген. Жомбулак, Кабак жана Каракол шаарындагы номер 5-мектепти окуп, Кызыл Дыйкан орто мектебин бүтүргөн. Мектепти аяктаган соң Жетегөз районунун Дружба колхозунда чарба жумуштарында иштеген. Советтик армиянын катарында кызмат өтөп келгенден кийин Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин өткөн. Университеттин коомдук иштерине активдүү катышып, студенттердин арасында мугалимдер жамаатында өзүн жогорку даражада көрсөткөн инсан болгон. Окуудагы эң жакшы жетишкендиктери үчүн Лениндик, андан кийин Карл Маркс атындагы стипендиясын алып, кызыл диплом менен аяктаган. Эмгек жолун Ош областына караштуу Нокен районунун Белөрүк айылына мектептин мугалими болуп баштаган. Андан кийин Ленинчил жаш, Кыргызстан маданияты, мектеп басмасында, Асаба, Агым, Багыт газеталарында саясий кабарчы болуп иштеген. Кыргыз телерадио компаниясында журналист, редактор болуп эмгектенип жүргөндө Кадырман карыларым, Мен Чилистен, Келгилечи күлөлү жана башка телеберүүлөрдүн автору болгон. Адабий драма редакциясында редактор болуп иштеген. Өзүнүн чыгармачылык жолунда Айсалкын, Орозбек, Жеке дүйнө, Бир бөтөлкө сүт, Эне үмүтү, Кайрылчу өмүр, Кандуу жылдар, Шерлок Холмс манат, Кабылан, Боронбайдын көр дүйнө, Мен сага өлүм алып келем, Мен Чандагы гүл, Периштенин жолу сыяктуу прозалык чыгармаларды жараткан. Агабыздын Чал дүйнө аңгемесинин негизинде Сокур кемпир аттуу көркөм фильм тартылган. Журналистика тармагында сиңирген эмгек үчүн 2011-жылы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген Ишмер наамына татыктуу болгон. 2021-жылы Даңк медалы менен сыйланган. Ысык Көл областынын ардактуу аты уулу, 2 уул 2 кыздын мээримдүү атасы жана 9 неберенин таятасы. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген Ишмер Баратбай Аракеевке арналган аза күтүү митингин ачык деп жарыялоого уруксат этсеңиздер. Кыргыз журналистикасынын боз жоргосу, талыкпас күлүгү, тирүү кезинде эле айтчу элек. Жаакка чаба сүйлөгөн, жалтанганды билбеген, өкмөттүн өкүм балдарын өз уулундай тилдеген деп тең туштар айтып калчу эле. Ошондой адам эле. Жазганын баары дүрбөлөң сестенип турчу эле. Асабага, Агымга жазганда Баратбайдын статьясы же макаласы чыкканда ак үй түштөп аткан мен кичүү досу бүлүк түшүп жатып калчубуз, дагы балегибизди таап чыкты деп.
Ушундай адам арабыздан өтүп атат. Кече күнү Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич экөөбүз сүйлөшүп отуруп, ошо киши айтып калды. Чындыктын, акыйкатчылыктын ураанын желек кытырып көтөрүп, мен кыйналып жатканда бир нече жылуу сөздөрү менен, кептери менен, жарыяланган макалалар менен мага дем берди эле. Сиз барып келиңиз деп. Ооба, мен барайын деп аттым эле, сиздин айтканыңыз аябай жакшы болду. А кишинин көңүлүндө аябай. Мен уулуна келип жолугуп койдум, а кишинин сөзүн кулагына айтып койдум. Ошол Баратбай абамдын жакын туугандарына, бала чакасына, инелерине Кыргыз мамлекетинин президенти Садыр Жапаров көңүл айтып жиберди. Эми баке, беттеген жагыңдан берген, үйүңө жалаңгана бектер келген, баскан турганыңа жакшылык жарашкан, жамандык адашкан, эл журтуңдун ырыскысы үчүн, намысы үчүн абийирин, адебин талашкан кыраан журналист катары, кыраан публицист катары, бир сырлуу, миң кырлуу инсан катары элдин жүрөгүнөн терең орун алдыңыз. Баратбай абам Кыргыздын кайсы айылына барса да итүрүп чыкпайт эле. Аттын кашкасындай таанымал. Өзүн көрбөсө да сөзүн көргөн адам бүт Кыргыздын буту менен басып, бурду менен тынган эл таанычу эле. Баратбай Аракеев, Баратбай Аракеев. Бетти толтуруп жазса дагы, кымында үзүп жазса дагы, чучукка жеткире сөөктү сыздата жазчу эле. Ушундай өзгөчөлүгү, ушундай керемети бар. Баскан тегерегинин баары күлкү, тамаша. Жок жерден майрам кылып ийген өнөрү дагы бар эле. Мына абам эми бүтөдөн коштошуп атабыз. Абамдын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы толкоо болсун, аркасынан өзүндөй болгон кыран, ортоңколдой болгон жигиттер келсин. Журналистика айдыңынын бир капшыты оңурайып жешиле түштү, ой түштү бир жака. Себеби кереметтүү инсан келип анан кетип калды. Топурагы торко болсун, Кудай жакшылыгын берсин, балдарын бакыт араласын. Кошук бол Баратбай аба. Дайыма жүрөгүмдөсүз. Кичүү досуңуз болуп далай жумшадыңыз эле. Курчтук койгон жериңиз бар эле. Мен абамдан ушул 10 жаштай күчүмүн, бирок агыны досум деп жылуу сөзүн угуп калдым эле. Абамдын барар жери акка моюн соноп баарыбыз, үркөрдөй эл чогулуп турабыз, бирок үлкөн журт кайгырып турат. Кудай артынан берсин, жакшылыгын берсин. Абабызды жакшы узатып алалык. Жакшы жашады, мырза болуп жашады, жакшы кетти. Калган өмүр жашын бала чакасына берсин, арбагында бүт элибизди колдоп жүрсүн. Жаткан жериңиз жайлуу болсун аба. Урматтуу арман түтөп, аза күткөн агайын туугандар, кабыргасы кайышып, жан дүйнөсү жабыркап турган жакындары. Жараткандын жалгыз гана чындыгы жашайт. Бул жарыктыкта өкүнүчкө карай анын аты өлүм экен. Ошол чындыкка биз бүгүн баарыбыз баш ийип, дагы да күбө боло турабыз. Баатыр журналист, публицист, барктуу жазуучу Баратбай Аракеевди акыркы сапарга узатып атабыз. Анткени шума жал биздин арабыздан алып кетти. Мен ушул адам менен 10 жылдан ашык бир кемеде же мекемеде ортоктош болуп, агайыны мамиледе иштешип калдым. Жана Сапарбек агам айтып кетпедиби? Бул кыргыз журналистикасынын күлүгү эле депчи. Мен айтат элем да, бул кыргыз журналистикасынын күзүрү эле да. Бул кыргыз журналистикасынын күзгүсү жана үлгүсү эле да. Мындан арткан, мындан ашкан мен журналистти көрө элекмин. Көрбөйт да болушум керек. 100 жылда бир төрөлчү инсан эле да. Абдан жакшы иштештик. Жүрөгү кызматы так эле. 2008 жылы мен башкы редактор болуп келген кезде баяндамачы болуп келген эле. Ошо Караколдон
Eski компьютерге дискет менен жазып, таксистер аркылуу берип жиберип, ар бир кесттин санына 2 макала жазып турчу да. Бул анын тактыгы эле, бул анын актыгы эле. Биз мына Баратбай аганын балдарын баары ушул жерде турушат. Айбек Шамшыкеев, Алмаз Темирбек, Эрнис Балбаков, Мирлан Алымбаев, Жумагүл. Бардыгы ушул киши бизге атадай эле да. Атадай камкордук көрчү эле. Үйүңдү бүттүңбү? Машинеңди эмне кылдың? Мындай жупуну жулунбаган, жутунбаган кишини мен кездештирелек. Жөнөкөйлүгү, анан баатырдыгы. Бул кишинин көрүнгөнү бизге майрам болсо сөгүнгөнү той эле да. Сөгүнгөндө да башкача сөгүнчү да. Жаман көргөндө карабашың жегир деп, жакшы көрсө кара жаным деп бетиңен өбөт эле. Кыргыздын Даренкасы эле да. Анан жазган жагынан бардыгыбызга үйрөтүп, эми мындай калеми жорго курч, чындыкты чылкырат айткан журналист болбосо керек. Азыр чындык ушул 2-3 китеп жазгандар эл жазуучусун алганда. Баратбай акенин 10дан ашык китеби бар эле. Бунун китебин эмес, аңгемеси повесттен жогору турат эле да. Бунун темасы аңгемеден жогору турат эле да. Бир эле темасы жегендер элдин алдында, жебеген жердин алдында деген. Эмне деген шедевр, эмне деген сөз. Мына ушундай абаздан айрылып отурабыз, жашаса болот эле. Кыргыз журналистикасы чын айтканда оор жоготууга учурады. Бирге иштешкен адамдардан 2 жыл мурун Бауырбек Жээнбеков, Эртабыл Даттокуров деген абаларыбыз, байкелерибиз ээрчишип кетти эле. 2 айга жетпей мынакей Абдувахап Мониев менен Баратбайыбыз биринен сала бири ээрчишип кетет. Жана губернатордун орун басарды айтып атпайбы? Жакында гана ушул кыргыз поэзиясынын корифеи Омар Султанов, кыргыз театр ишмерлеринин корифеи болгон Марат Алышбаев, мына бүгүн кыргыз журналистикасынын корифеи болгон Барат Баракеев дагы бардык ушул жетегиздин кулундар экен. Жалпы жетегиздиктерге көңүл айтам. Не дейм, кебимди кестире чабайын. Каргылдаган үйүңүз, жаркылдаган жүзүңүз өмүр бою эсибизде калат, Баратбайга. Биз сизди эч качан унутпайбыз. Эстей турган кишиң болуш керек, эскере турган ишиң болуш керек дейт. Мына эстей турган кишим бары келди. Эскере турган ишиңиз бул сиздин китептериңиз. Сиз экинчи өмүрүңүз бүгүндөн бери башталды. Кош Баратбайга. Жаткан жериңиз жайлуу болсун, оор топурагыңыз жеңил болуп, жараткан жаннаттан жай берсин. Билбегенге bir адам өттү, билгенге чакан дүйнө өстү. Бу жергебиздин бир төбөсү булут челген аскар кулап, ысык көлдүн күргүчтөп жүрүп турган бир кубаттуу толкун токтоду. Албетте ул ысык көлдөн көп көрүнүктүү адамдар чыккан, залкар комузчулар, манасчылар, адабият менен маданияттын чоң көрүнүктүү өкүлдөрү чыккан. Алардын фонунда да ушу Баратбай төгөрөгү төп келген. Төбөсү эл журтка көрүнгөн бир көрүнүктүү уул эле да ысык көлдүн. Мен өмүр бою бу Баратбай досум менен ушу басма сөз тармагына чогушташып келдик, сүйлөшүп таяшып, ээрчип. Мен ушундай ойлойм, жогоруда дагы айтылды, буга чейин мен түшүнүгүмдө Баратбайдай күчтүү журналист чыккан жок. Биздин ушу калдайган элибизде. Мындан ары дагы качан чыгат, аны билбейм. Албетте ар бир адамдын өзүнүн бийиктиги, өзүнүн чен өлчөмү бар. Бирок салыштырып караганда мен ушундай ойдомун да. Бул чындыкты чыркыратып жазды. Жеп ичкендердин жанын сууруп жазды. Анын чоң макаласы болобу, чакан маалыматы болобу, эл издеп окуду. Анан ушул эмгеги менен мен ойлойм, бу кыргыз журналистикасынын өсүшүнө өлчөмсүз салым кошту, журналисттердин бүтүндөй бир муунун тарбиялап кетти. Ушул өзүнүн макалалары менен да. Анан эмне дейбиз? Тагдырга арга жок экен.
Бұл жарық дүниеге келген адам ертеге кешпей кетмеyi бар. Арға жоқ. Бакебиздин жарқын элеси жөнөкөй адам, кайрымдуу тууган, кыйышпас дос, үй бүлөсүнүн мээримдүү атасы. Ошо кыргыз калкынын көрүнүктүү уулу катары биздин эсибизде көпкө чейин сакталат. Мурда бизде мындай салт бар эле, жаркын элеси түбөлүккө сакталат деп биз гезиттерге берчи элек да. Көрсө биз деле түбөлүк эмес экенбиз да. Катар учкан каркырадай болуп четинен кете берет экенбиз. Ошон үчүн анын жаркын элеси биздин эсибизде көпкө чейин сакталат. Жаратканым бейишинен орун берсин. Кош беке. Сен өгөз бул бейопа дүйнөдө тең туш болуп, дос болуп, жаштыгыбызды бирге өткөрдүк. Бирге майрамдадык, бирге ойнодук, бирге күлдүк. Бирөөлөр менен душман болдук, бирөөлөр менен тилектеш болдук, дос болдук. Андан кийин кыргыз телевидениесинде эрчишип, чогуу иштешип калдык. Ошондо сенин таланттуулугуң, ак жаркындыгың, ак адилдигиң, патриоттугуң, эл журту сүйгөн аябай таланттуу кызматкер экениң даана сезилди. Ошол жерде 5-10 жылдап иштей албай, иштеп жүрүп, биз тааныла албаган, биз кыла албаган, биз жасай албаган эң сонун көрсөтүүлөрдү сен жасадың. Ошол жерде сен кыска убакыттын ичинде кыргыз телевидениесинин жарымын бийлеген жетекчи болдуң. Сага ошол эмгегиң үчүн, ошол ак адилдигиң үчүн, ошол достугуң үчүн, мырзалыгың үчүн, шаарлыгың үчүн рахмат досум. Биз эми сени көзүбүз барында эскеребиз. Китептериңди окуйбуз, жазгандарыңды окуйбуз, сөз кылабыз, кыял жоругуңду айтабыз. Мен менен өзүңдүн окуучуң Атахан келди, Кожош келди. Эми айтчы сөздү айтышты. Жаткан жериң жайлуу, топурагың торку болсун, иманың саламат болсун досум. Кош. Бүгүн кыргыз эли кылымда бир жаралчу, дагы бир кыйын уулунан ажырап, кабыргашы кайышып отурат. Кайың ыйлап, тал ыйлап, кар жаштын баары ыйлап демекчи. Кыргызстанда көптөгөн журналисттер, коомдук ишмерлер, акындар, жазуучулар аманат сөздөрүн айтып жеткирип кой дешти. Бирок алардын баарын бул жерде айтууга мүмкүн эмес, басма сөздө жарыяланат болуш керек. Алардын ичинде абабыздын дагы бир эң жакын досу академик Абдулажан Акматалиев каңырыгы түтөп төмөндөгүдөй ырларды жазган экен. Ошондон үзүндүсүн айтып берейин. Эл оозунда чындык айтып алынган, турмушуңда табышмактуу катылган, мен бакемди дал ушундай сеземин, аракейип акыйкат деп жазылган. Ичинде бир кыпындай кир жок эле, сөздөрү да, жазганы да, аткан ок, байлыкка да, бийликке да кол шилтеп жүрчү эле го, урухунда көңүл ток. Боорум, боорум, өкүрө албай турамын, досум жоктоп жан дүйнөдөн куладым. Орозодо кеткен адам бейиште, жакшы адам деп амири бар Кудайдын деп жазган экен. Эми айланайын Баратбай аке, сиз бул жашоодо бийлик, байлык, сыйлык деген ден жөнөкөй адам кандай бийик турарын өзүңүз далилдеп, бул жашоодо каалаган, өзүңүз каалагандай жашап өттүңүз. Ал тургай каза болгондо дагы менин досторум күтүп атат, мен кетишим керек деп каалагандай каза болдуңуз. Кош болуңуз, жаткан жериңиз жайры болсун. Бүгүн туугандары кан жутуп, аябай жүрөгү сыздап атканда келип, өзүңүздөрдүн жакшы, жылуу сөзүн айтканыңыздарга чоң рахмат. Баратбай иним, сиздер айтып аткандай ак эдил, тууганчыл,
адамкерчиликтүү. Аны мен айтпасам да билип турасыздар. Жакшы адам эле. Турмуш шарты ушул экен, жаратылышы ушул экен, дагы жашаса болот эле. Шумажал алып кетти. Өтө кайгыдабыз. Биз эле Жомбулак айыл эле эмес, Ысык-Көл облусу эмес, бүт өзүңүздөр айтып аткандай бир кыргыз эли чоң жоотуга учурап отурат. Баратбайдын эмгеги үчүн ушунча эл журт Бишкектен келип, өкмөттөн өкүлдөрү келип атканын биз сезип атабыз. Баратбайдын эмгеги үчүн келип атат. Жасаган эмгеги, эл үчүн кылган кызматы үчүн келип атат деп түшүнүп атам. Баратбай, иним, сенин артыңда айтылчу кеп бар калды. Жазган китептериң калды. Эл журтуңдун кызматташ, калемдеш досторуңдун жүрөгүндө калыптыр. Багы кыргызда айтканы эме бар эмеспи? Эмгегиң өткөндөн кийин Ал Токомбаевдин эмесиндей эмгегиң көз өткөндөн кийин билинет экен. Кош бол Баратбай иним. Жаткан жериң жайлуу болсун. Топурагың торкко болсун. Эл журтуң, бала бакыраң, ага туугандарың аман болсун. Эл журт тынч болсун. Заманыбыз оңосун. Кош бол Баратбай иним. Allahu Ekber. atam qanday kişiydi? Alhamdulillah, muborak yaxshi odam edi. Men atam qanday kişiydi? Alhamdulillah, muborak yaxshi odam edi. Men atam qanday kişiydi? Alhamdulillah, muborak yaxshi odam edi.